Кыргыз Республикасынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун президенттин улуттук нарк жөнүндө жарлыгы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-2030 жылдарга калктын ден соолугу чыңадам өнүккөн өлкө, 2023-2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаларын ишке ашыруу максатында Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин институттар аралык профессордук окутуучулар курамынын жана кызматкерлеринин арасында өтүлүүчү Ден соолук 2026 спартакиадасы старт алды. 2026 профессордук окутуучулук курамынын кышкы Ден соолук спартакиадасы ачык деп жарыяланды. Ден соолук 2026 спартакиадасы быйыл заман талабына ылайык толук оңдоп түзөөдөн өткөн спорт залда өткөрүлдү. Айпери Саркерова 2020 жылдан тарта Жамунун кышкы спартакиадасына активдүү катышып келет. Ал быйыл залдагы өзгөрүүнү көрүп кубанып турганын жашырбайт. Анткени катышуучулар үчүн бардык ыңгайлуулуктар да бар. Медицина факультети атынан 2020 жылдан баштап спартакиадага катышып келем. Biz daima өзүбүз окутуучулардагы, студенттердагы элге үлгү катары daima спартакиада болуп өтөт. Спартакиаданын дагы бир өзгөчөлүгү биздин мынагу спорт залыбыздын оңдоп түзөө иштери бүтүп, жаңы раздевалка, жаңы спорт залыбыз бардыгы жаңы боюнча спартакиада өтүүдө. Спартакиаданы өткөрүүнүн максаты Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стратегиялык документтерин жана улуттук программаларын ишке ашырууга салым кошуу. Жамунун 2026 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын ишке ашыруу. Университеттин профессордук окутуучулук курамынын жана кызматкерлеринин арасында диний тарбияны жана спортту кеңири пропагандалоо. Университет жамаатынын ортосунда ынтымакты бекемдөө, бул үчүн окуу жайдын жетекчилиги тарабынан атайын каражат да бөлүнгөн. Ректораттан жылда 100 миңден 150 миңге чейин акча бөлүнөт. Ошолор кызыктыруучу материалды кызыктыруу фонду бар. Ал жылда бөлүнөт. Ошол тиешелүү көзөмөлчүлүк кеңештин макулдугу менен алып өткөрөбүз. Себеби деген ар бир спортчуга ошондой кандайдыр бир дем күч болсун деген максатта ошондой бөлүшүп турабыз. Спорт менен машыгып, чыйралышып, кайрадан өзлөрүнүн кесиптик ишине киришкенде чыгармачылык менен иштейби деген кандайдыр бир энергия жакшы менен келет деген ойдомун. Оюндар ар бир спорттун расмий эрежелерине ылайык каралып, финалдык беттешүүлөр кайчылаш система боюнча өткөрүлөт. Командаларга орундарга жараша упай берилет. Жалпы командалык эсеп эң жогорку упай топтогон командалар боюнча аныкталынат. Спорттук таймашка окуу жайдан 7 команда катышып, 7 спорттун түрү боюнча күч сынашат. Негизинен Ден соолук спартакиадасында командалар катышуусу жакшы, аябай спорттун 7 түрү боюнча мелдеш алып барылышат. 7 команда, 5 институт, 2 кызматкерлер. Спорттун волейбол, стритбол, стол үстүндөгү теннис, тоос коргоо, шахмат жана аркан тартыш түрлөрү боюнча мелдештер уюштурулат. Белгилей кетсек, Жалал-Абад мамлекеттик университетинде кышкы спартакиадасы жыл сайын өткөрүлүп келет. Быйыл 19 январда башталып, жыйынтыгы 24 январда чыгат. Жеңүүчүлөргө ректорат тарабынан кызыктыруучу белектер жана акчалай сыйлыктар каралган.